Bir нече жумага созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин Швеция менен Финляндия тышкы коркунучтарга бирге каршы туруу келишимине Түркия менен кол койгон соң НАТОго мүчө болууга кадам таштады. Украинаны албетте эч ким унуткан жок. Ошону менен катар Орусия тараптан болуп жаткан жалпы коопсуздук коркунучу дагы эске алынат. НАТО тез аракеттенүүчү күчтөрүн 40 миңден 300 миңге чейин көбөйтүүдө. Мисалы бул француз десантниктери Орусияга жакын жайгашканы үчүн өзүн кооптуу абалда сезген НАТО өлкөлөрүн колдоого даярданып жатат. Биз өзүбүздү жалгыз коргой албайбыз. Биз жалгыз күчтүү боло албайбыз. Ошондуктан союздаштарыбызга таянабыз. Финляндия менен Швеция дагы ал ойго кошулат. Финляндия менен Орусия ортосундагы чек аранын узундугун караңыз. Москванын агрессиясы аларды дендароо кылган. Биз өзгөртүү киргизүү зарыл экенин түшүндүк. Орусия коңшу турган суверендүү өлкөгө кол салууга даяр экен. Президент Путин сизге түздөн-түз НАТОго кирбегиле, болбосо кесепеттери болот деп эскертти. Буга тынчсызданган жоксузбу? Жок, биз такыр корккон жокпуз. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров батышка коргонууну күчөтүү жана Украинага колдоо көрсөтүү Киевдин азап тартуусун гана узартат деп эскерткен. Андыктан бул жерде тең салмактуулукту сактоо өтө маанилүү. НАТОнун бардык өлкөлөрү Орусияны агрессор деп эсептешет. Украинага аскерлик жардам бериш керек, бирок канчалык деңгээлде? Ушул жерде пикир келишпестиктер бар. Орусияны келечекте кайрадан агрессивдүү аракеттерге өтпөс кылып канжалатуу керекпи? Же Владимир Путин бурчка такалганын сезсе, абалды курчутуп жиберүү коркунучу барбы? Ал тургай өзөктүк куралды колдонууга бара койбойбу? Джо Байден НАТО союздаштарын биримдикте кармоого аракет кылып жатат. Европанын коопсуздугун Владимир Путин түп тамыры менен кыйратты. Бирок бир нерсе өзгөргөн жок. Бул континент кризиске кабылганда ар дайым Вашингтонго таянат.